Адаттагыдай ардактуу теле көрүүчүлөр, йога пилатес түрү менен машыгууга даярбыз. Жаңы кошулган теле көрүүчүлөр болсо, деги эле биздин жаңы көрүүчүлөрүбүз болсо, ар дайым таңшалган берүүсүндө биз мына ошол эртең менен эфирдин алкагында ошол тажрыйбалуу адистин жардамы менен йога пилатес түрү менен, спорт түрү менен машыгабыз. Андыктан даяр болуңуздар. Даяр болсоңуздар, анда биргеликте Айстын жардамы менен анда биз баштайбыз. Айс, саламатсызбы, кандайсыз? Бүгүн кантип бизди кыйнайсыз? Аны көрө жатарбыз, бирок адаттагыдай эле капалаткачы дем алышынан баштайбыз, Отуруп деле жазасаңыз болот, ыңгайлуу бир өзүңүзгө поза таап алыңыз дагы, анан дем чыгарганда ичибизди кысабыз, мурдубуздун таануулору менен иштейбиз дагы, анан дем алууда өз нугуна коебуз, көп көңүл бурбайбыз, Дем чыгарабыз дагы, акырындык менен баштайлы 25 жолу жазайбыз. Эгер кан кысымы сизде кичине болсо, деңгээли, анда 10-15 жолу жазасаңыз болот. Кеттик. Ичибизди кысабыз дагы, дем чыгарабыз. Музыкасына окшош экен. 25-тен кийин дем чыгарабыз дагы, кармап турабыз. Канчалык чыдаганга чейин, дем алабыз дагы, бир танообузду басабыз дагы, анан экинчи таноо менен иштейбиз. Кеттик. Дем чыгарабыз дагы, кармап турабыз. Дем алабыз, экинчи таноону басабыз. Адаттагыдай эле дем алуу, кеттик. Дем чыгарабыз. Кармап турабыз. Дем алабыз, эң сонун дем чыгарабыз дагы. Дем алууда төшүбүздү астыга тартат экенбиз, Ийнибизди ылдый жакка, дем чыгарганда умурткалар менен артка, далыбыз менен артка кетебиз. Астыга дем алуу, анан дем чыгаруу. Дем алабыз, дем чыгарабыз. Дем алабыз, дем чыгарабыз. Дем алуу, эң сонун демди чыгарабыз. Эми колубузду көбүрөөк кошобуз, колубузду астыга тартабыз дагы, умурткалар менен көбүрөөк артка умтулабыз. Төшүбүздү ачабыз дагы, анан дем алабыз. Дем чыгарабыз. Мурдубуз менен иштейбиз. Дагы көбүрөөк төшүбүздү астыга. Көкүрөк менен дем алууну көбүрөөк иштетүүгө жардам бере турган көнүгүүлөрдүн бири. Астыга дем алуу, дем чыгарганда артка. Расул өзүнүн бийин баштады. Эң сонун эми Расулга жараша турган көнүгүүлөрдүн бири. Бул деген кичине умурткалар менен артка умтулганда, эми сол тарап менен оң тарапка. Астыга, жанакы кара жоргодо же манас айтууда кыймыл аракеттерге окшош болуш керек деп ойлойм да. Дем алууну унутпайбыз. Ылдый жакка умтулганда көбүрөөк умурткалар менен кошуу, белибизди тартып, чойгонго кыймыл аракет жасайбыз, Эми сол жакка дагы көбүрөөк. Йога пилатес болбосо, дене булчуң эмне болот? Дагы. Эң сонун. Эми астыга умтулабыз дагы. Эми ушул эле позицияда, кандай десем, чыканак менен иштейбиз, Чыканакты кичине астыга, анан ийнибизди кичине өйдөрөөк көтөрөт экенбиз. Чын эле жанакы кичине кара жорго куюп койгондой эле окшош го. Окшош эле. Көрсө кыргыздарда эбак эле йога пилатес бар экен да. Албетте түрдө. Ошол жактан башталган го. Дагы эми ушул эле позиция менен тескеринче манжаларды өзүңүзгө, чыканакты астыга, анан төшүбүздү астыга тартабыз. Эң сонун. Артка умтулабыз.
Төшүбүз менен астыга. Ушулай позицияда астыга умтулгандай кыймыл-аракет жасайбыз. Колубузду манжалар менен астыга тартабыз, анан төшүбүз кетет. Белибизди уктагандан кийин жакшылап чоюлабыз. Эң сонун. Артка умтулабыз, эми бутубузду кичине алмаштырып коебуз, кыймыл-аракет менен башкача. Оң бутубузду астыраак коебуз дагы, анан сол бутубуздун астына коебуз. Анан бул позицияда кичине астыга көкүрөк менен тартылат экенбиз дагы. Ылдый жакка түшөбүз, чыканак сырт жакка. Эгер кыйыныраак болуп атса, колуңузду ошойдон эле коюп коебуз, бирок төшүгүңүз менен жана ички булчуңдар менен астыга тартыласыз. Эгер баары жакшы болсо, айзурадай биз ылдый түшүп кетсек, анда чыканакты ийебиз дагы көбүрөөк төшүбүз менен астыга тартылабыз дагы, бүт позицияны ылдый жакка тартабыз. Расул, сиз деген пружина самал кыймыл-аракет кылбай, тескеринче дем чыгарганда төшүңүз менен эле астыга тартылып койсоңуз, ошол эле кыймыл-аракет бизге. Бутубузду алмаштыралы. Кыялымда бар негизи чыканак менен жетүү. Дагы бул деген мырзаларга негизи кыйыныраак, анткени деген сиз көп жүктөрдү көтөрүп тренажерде иштейсиз го. Ошондуктан аяктагы булчуңдардын баары кыскарып калышы мүмкүн. Ошондуктан тренажердон кийин сиз албетте түрдө чоюлушуңуз керек. Бул деген булчуңдарды өзүнө калыбына келишине жардам берет. Дагы ылдыйраак. Расул, сиз деген жана кирпичтин жардамы менен эле астыга тартылып койсоңуз болот. Биз ылдый жакка тартылабыз. Биз профессионалдар өйдө жакка тартылабыз. Жок, бул андан кандай десем, андан көңүл бурбайбыз биз ага, анткени деген бул физиологиялык жактан бербей турган көңүлдөргө дейм. Балким ошо кыймыл-аракет жардам бербей атат, Муну мен эгер сен жыгач болсоң, биз күнөөлүү эмеспиз деп эле түшүндүм. Жок, андай эмес. Сиз өзүңүзгө көңүл бурасыз, башка адамдын физиологиясына көңүл бурбайсыз. Сиздин жеңишиңиз болот, Эми ошол эле позициядан эгер сол бутуңуз асты жакта болсо, оң колуңуз менен сол тизеңизди кармайсыз дагы, төшүңүз менен сол жакка өтөсүз. Анан оң колуңуз сол бутуңузда, сол колуңуз арты жакта. Төшүңүз астыга, ийиңиз бир линияда болуш керек, анан омурткалар дагы бир линияда болуш керек. Сиз деген сол колуңузга таянып албайсыз, артта жакта турган. Дагы төшүңүз менен астыга дем алабыз. Сол каптал тарап менен дем алсак сонун болот. Алмаштырабыз. Кабыргалар менен, Оң жак, сол жак менен да дем алып коесуңар. Албетте. Аны деген келетип эле ошо менен кыймыл-аракетти жасап коебуз. Дагы кээ бирде бөйрөк менен дем алабыз десе баары таң калчу эле башында, анан азыр болсо, азыр ошо дем алууга үйрөтөм. Төшүбүз астыга. Биз аны эфирде жараткан эле кыймыл-аракет. Асты жакта, анан адаттагыдай жанакы суроолор көп жаралып атпайбы, кантип эле бөйрөк менен дем алып атам депчи. Бөйрөк жактагы кыймыл-аракет өпкөбүз чоң да, негизичи, бирок бүт көлөмүн биз колдоно билбейт экенбиз. Ошондуктан ошол позицияда бүт көлөмүн колдоно билгендей, биз деген кабыргалардын ылдый жагынан баштап, манжаларды астыга, чоң баш бармак менен эле артка тартабыз. Анан дем чыгарганда колубуз менен жакшылап кысабыз. Дем алганда кое берип коет экенбиз, жеңилдетип. Дем чыгарабыз. Дем алабыз. Дем чыгарабыз. Дем алабыз. Бирок узартабыз, Ошондо дем алуу деген жанакы бөйрөк жакка кетет экен дагы, анан бөйрөк менен дем алуу деп айтсак деле болот экен. Эми тескеринче артка, баш бармакты астыга, манжаларды артка коебуз дагы, анан көбүрөөк далыбызга нагрузка берет экенбиз, Кеттик, дем чыгарабыз. Жеңелердин позасына койсок болот, муну. Акый айтышканбы? Бирок кабыргаларды кармайсыз. Эйтейинби, жеңелер балким бел жакты кармайбы дейм да, бөйрөк жакты, Караңыз, кармашат бар. Дем алабыз. Балким акыя менен кошо алар йога менен кыймыл-аракет жасатат, Негизи йогадагы кыймыл-аракеттин баары бар турбайбы, биздин адатта. Жашоодо ооба.
Эми ушул позициядан кийин биз деген нагрузка берели. Буйрса деп сүйлөйүн. Нагрузка. Эми биз деген өзүбүздүн килемчебиздин туурасына коебуз дагы. Бирибизди карайсыз, балким манжалар жамбаш линиясын карайт. Барбы? Бутубузду ийебиз дагы акырындык менен Манжаларбы же? Манжалар. Манжалар. Төшүздү өйдө көтөрөбүз. Кеттик. Ылдый өйдө. Жеңил. Колубузга да жакшы күч берет. Өйдө кетип атканда жоон булчуңдарды сан менен кошо жамбаш линиясындагы жакшылап кыймылдатабыз, кармайбыз. Анан ылдый түшөбүз. Тизебиз ары кетип калбайт, бир линияда, тизебиз менен жамбаш линиясы бир линияда болот. Өйдөрөк дагы эми кармап тура ушул позицияда турабыз дагы, төшүбүз менен өйдө, жамбаш линиясы өйдө, ийнибиз менен тизебиз анан жамбаш линиясы бир болуш керек. Өйдөрөк көтөрөбүз. Эң сонун кармап турабыз. Дем алабыз. Дагы эң сонун ылдый түшөбүз. Эми манжаларды сыртка карай. Чымырап чыктыбы колдор? Эң сонун көтөрүлөбүз. Кармап турабыз. Былай салкын биз кыйналганда сүйүнөт окшойт. Силер кыйналганда булчуңдар иштей баштайт, ошондуктан мен Расул өзү билбей калыптыр, качан өзүн көтөрө албай калган. Өйдөрөк. Дагы Расул. Кайсы учурда ушул нерсеге утушуп алды. Кармап турабыз. Дем алабыз. Дагы унутпайбыз. Дем алуу. Дагы өйдөрөк. Эң сонун ылдый жакка түшөбүз. Бүт арткы линиядагы булчуңдарым бар иштеди. Эми бутубузду өйдөрөк коебуз дагы бул позицияда. Манжаларды өзүңүзгө карай. Манжалар, Расул. Анткени муну менен кошо ийнибиздин линиясы да иштейт. Далыбыз менен мойнубузга чейин доо кете турган нагрузкалардын баары кетет экен. Өйдө көтөрүлөбүз да ылдый түшөбүз, кеттик. Бизде микрофондорду сындыра албайт. Акырыныраак да. Кеттик. Расул. Биз 5 жолу жасап салдык. Койсоңуз болот. Жаза эле өткөн көнүгүүлөрдүн бири. Эми көтөрүлүңүз. Биз алмаштыралы. Бир-бирден көтөрүлөлү. Эң сонун. Дагы. Өйдөрөк. Ылдый өйдө. Эң сонун. Дагы 3 жолу. 3 2 1 кармабыз. Ылдый түшүрөлү. Анткени бизде дагы петличкалар болгондуктан, абайлаңыз, Расул сиздики түшүп калды микрофонуңуз. Ошо менен кошо биз деген артка жата албайт экенбиз. Биз деген чыканака. Эгер таптакыр кыйын болсо, бул чыканаңыз ооруса, жанакы жаныбыздагы кирпичтерге коюп алсаңыз да болот дагы, өйдөрөк биз көтөрүлөт экенбиз. Бирок баары жакшы го дейм, Жок. Расул, кеттик. Ошо менен кошо бул позицияда бутубузду өйдө көтөрөбүз да, акырындык менен өйдөдөн ылдый. Бул кыйын кыймыл аракет. Эгер таптакыр кыйналып атсаңыз, бутуңузду ылдый жакка коюп койсоңуз да болот. Бирок төшүңүз өйдө жакка. Мага микрофон тоскоолдук берип жатат. Сиз деген белиңизди койбоңуз, төшүңүздү өйдө койсоңуз, эң сонун. Дагы. Алмаштыралы. Өйдөдөн ылдый, жеңил. Жатып алып деле жаза бересиз, өйдөрөк. Эми согончокто өзүңүзгө, манжалар өзүңүзгө өйдө көтөрүлөбүз. Эң сонун. Эми бутубузду өйдө жакка коебуз да, бир 90 градус уголго кармайбыз дагы, анан бул позицияда жазабыз. Үстүбүздөн көрөт атайсыз. Жок. Эми кармабыз. Жазабыз. Бул пресс менен кошо бүткүн булчуңдары алмаштыралы. Мен өзүмө болгон ишеничим жоголуп атат. Айзыра жазап атпайбы эң сонун, Айзыра, согончокту дагы көтөрөбүз. Өйдө. Эң сонун мына Расул. Бизди алдап коюптур калп эле. Эми алмаштырабыз, 1 2 кеттик. Дем алууну унутпайбыз. Дем алганды унутуп калат экенбиз мындай учурда. Дагы жана кандай десем, педалды басканда, согончок менен иштейбиз. Биз арткы булчуңдарга көбүрөөк, анан
жоон булчуңдарды. Бирок өйдө жактан, педалиос өйдө жакта. Кеттик. Андай машина алгым келбейли. Менин негедир башым чыңалып чыкты. Эгер таптакыр кыйналып атсаңыз, биз жеңил вариантын көргөзбөй эле коеюн деп аттым элем. Бирок бул позицияда өйдө жактан деле жаза берсеңиз болот. Бирок кичине чыганакты бүгө аласыз дагы, анан бул позицияда жазасыз, Согончок менен кеттик. Бул деле оңой эмес. Бул жеңилирээк болот. Мага ылдый жактан жеңилирээк го дейм. Ылдый жакта кичине башка булчуңдар чыңалат, өйдө жакта кичине башка. Башка катмар деп койсоң. Соңку көнүгүүлөрүбүздүн бири экен. Ооба. Анткени биздин анда бутубуз менен эле кыймыл аракетти кайра коюп коелу, өйдөдөн ылдый. Анан сыртка карай кайчылаш, Отурган жерибизде койгойлу. Бүгүн көргөн көзгө чындыгында эле жөпчөнөкөй болушу мүмкүн. Бул эки алпаруучу эмне эле кыла албай эле ары бери эле онтолой эле атышат деп ойлошу мүмкүн. Бирок чындыгында кыйын эле болгону өзүңүздөр 15-т көңүл буруп, ден соолугуңуздарга кам көрүп койсоңуздар болот. Ал үчүн болгону ушундай эртең мененки таңкы көнүгүүлөр жетиштүү деп ойлойм. Бир күн өзүңүздөрдү сергек алып жүрүү максатында. Ал эми бүгүн бизде студияда ажарлуу айым Айсалкын болду. Эфир уланат.